Баткен шаарында жашаган Нурбек Анарбаев үйүн көмүр менен жылыткандыктан электр энергиясын аз сарптайт. Ал биринчиден электр энергиясы менен үйдү жылытуу кыйын болсо, экинчиден электр жарыгын үнөмдөөгө түшүнүү менен мамиле жасоо учур талап экенин айтат. Умный котел деп коет, бул как бы температураны коюп койгондон кийин азыр 57-ге жетти, немечи. Бул өзүнү 57 градуска коюп койгон. Анда көрсөткөн неме кылып жеткенде өчөт, керектүү температурада кармап туруп берет. Лишний неме көмүр жакпайт. Өзү электрорасход максимум 200 ваттка жетпейт. Где-то 180-170 ватт жейт. И то целый үйдү ысытат. Көмүр расход обычный немелерден 2 эсе аз примерно. Кыш айларында көпчүлүк электр жылыткычтарын пайдаланат. Бул көмүр менен жылытууга караганда бир кыйла арзан түшкөнү менен электр жабдыктарына күч келип, зыянга учуратуусу мүмкүн. Буга байланыштуу Баткен электр тармактар ишканасы элге электр энергиясын үнөмдөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ушул электр энергияны сарамжалдуу, үнөмдүү пайдалануу суранып атабыз. Көмүрдү колдонуп, ошондой эле газга өтүүнү суранып атабыз. Андан сырткары бизде кошуна өлкөлөрдү көрүп атасыздар. Кошуна өлкөлөрдө дагы ушул электр энергиясынын тартыштыгы пайда болуп атат. Биз ошолордун кейпин кийбөө максатында алдын алуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Буга чейин энергетиктер суу аздыгынан өлкөдө энергетикалык кризис абалын жарыялаган. Бул таңкыстыкты жеңилдетүү үчүн акыркы учурда аймактарда кичи ГЭСтер курула баштаган. Баткенде чакан ГЭС курган Бактияр Калпаев ал үчүн Кыргызстанда ресурс жетиштүү. Дарыяларыбызды туура пайдаланышыбыз керек дейт. Чакан ГЭСтерди куруу аркылуу Кыргызстанды энергетикалык кризистен чыгарып кетүүгө бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Баткен облусунун Кыштыт айылында курган ГЭСибиз жалпы негизи долбоор 5 каскадтан турат. Ушул жылдын август айында биз биринчи каскадтын ачылышын жасадык. Жалпы 10 мегаватт электр энергиясын чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде Кудай буйрса жакынкы жылдары мына 5 каскадты толук кандуу ишке киргизип алсак, бул жалпы Баткен районунун электр энергиясы менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү жетет. Жана Кыштыт айылы 5 каскад толук кандуу ишке киргизилгенден кийин жападан жалгыз Кыргызстан боюнча, Орто Азия боюнча электр энергиясы бекер берилген айыл болот. Баткен электр тармактар ишканасы жарандарга керексиз маалда жарыкты жана электр приборлорун токтон ажыратууну, электр энергиясын үнөмдүү сарптаган лампаларды орнотууну жана электр энергиясынын альтернативдүү булактарын колдонууну, ошондой эле эртең мененки саат 6:00дон 9:00го чейин, кечки саат 6-дан 10го чейин электр энергиясын үнөмдөөнү сунуштайт. Нурпейил Ашур кызы, Кудайберди Дүйшоев, Салам Медиа, Баткен.